Kız jigit bolup süйлöшүү şariatта жок. Бирок süйлөшүп жүргөн учурда экөөнүн ортосунда убада болса, аны аткарбай койсо күнөөгө батабы же шариатта жок нерсеге убада берип аны аткарыш шартпы? Мисалы, күтөм деп бирок экөө süйлөшпөй калса эмне болот же күтүш керекпи дейт. Kız jigit bolup süйлөшүү шариатыбызда жакшы эмес, тыйылган. Себеби фитнага, зинага жол аша турган нерсе. Анан кейбирлер айтат, мен сүйүп, сүйлөшүп, анан кийин билип анан үйлөнөйүн, болбосо мен кантип аны менен түбөлүк жашайм деп. Сен үйлөнгөндөн кийин деле аялыңдын сыпаттарынын ичиндеги сырларын билбейсиң, айтпайт ал сага. Ошого мынтип карап, бети мурду кичине жакса, аяк биягын карап эле үйлөнө бериш керек. Ошого бизде аялдар менен көргөндө колун, бетин көргөнгө эле уруксат болду. Башка жагын көргөнгө уруксатың жок. Калганын табакал кыласың, Аллах Тааладан пешенеңе жазган неме кыласың. Ошон үчүн биздин шариятыбызда үйлөнгөндөн кийин кыздан бир айып чыгып калып, мен айыбы бар экен, мен мундан неме кылбайм десе, жок, кайткан акың жок болду. Бул не товар эмес сага, Кудайга шүгүр дейсиң, анан запасыңыз бар, Анан эми ошо сүйлөшүп жүргөн мезгилде сен күт, мен күт деп армияга кетип калып, анан күтпөй койсо, эмне убада эмне болот десе, эми ал мезгилдеги туура эмес жолдо кылынган убада да туура эмес да. Жанагы айтылат го, шариатка туура келинбей соодада кылынган шарт деле туура эмес да. Соода дурус болот, шартың жогорот. Ал ошол туура эмес болуп, кыз жигит болуп сүйлөтүп кылынган убадаң деле туура эмес да. Ошону жөнүнө кой, Күтпөй кетип калса, эми аны мен азыр эми бирөөнү күт дедиң, сен армиядан келчеңди ал бирөөгө тийип кетсе, эми убадага турбады деп анын барып эмне кыласың эми? Кой эми ошо.